Эл ичи өнөр кенчи Дөөлөт Сыдыковдун тыным албай манас айтканы өлкөбүз таланттарга бай экенинин далили. Бала чагынан манасчылык өнөрдү аздиктеп келаткан Дөөлөт Сыдыков узак манас айтуунун сырын даңазалуу дастандагы окуялар көз алдына тартылып, керемет күч жардам бергени менен байланыштырат. Ала Тоо аянтында айтып жатып, ал манастын басып өткөн жолун 14,5 саатка батыра алган жок. Баатырдын өмүр таржымалынын, эрдиктеринин бир бөлүгүн гана баяндап жетишти. Манастын ата бабаларынан манас кыргыздардын качып Алтайга барганы, манас атабыздын баа төрөлүп анан алгач кердиктери. Анан ошон менен тиги кам болуп 12 жашындагы кам болот бала кездечи. Анан ошондон Кошой атабыздан бат алам деп келаткан жерден келатып өгүз ашу, тай ашу тиги баарын ашып кичи жылдыз, чоң жылдыз ашып келип анан каркырага түшүп көлгө келген жеринен токтотуп коюшту. Албетте бул чек эмес. 14 саат 27 мүнөт айткандан кийин элдин суранычы менен атайын барып токтотулду. Эгер эркине койсо дагы айта бермек. Ал убакыт көрсөтмөк дагы канча айтаарын. 37 жаштагы Дөөлөт Сыдыков Тоң районуна караштуу Шорбулак айылынын кулуну. Кыргызга гана таандык өзгөчө өнөр ага 13 жашында берилген. Түшүнө Залкар талант Саякбай Каралаев киргенден бери манас айтып, элге тааныла баштаган. Жакындарынын арасында өнөрдү аздектеген жалгыз адам эмес. Бир туугандарынын арасында да манас айткандар бар. Атасы Семетейчи. Ала кеңнин гүлчөрө, оңдалы сегең ошо, аман бала чоңойсо, ойру туузар шер ошо. Манасты жөн гана айтып коюу максат эмес. Андагы философия мекенди сүйүүгө, ак менен караны ажырата билүүгө үндөгөн терең ойду камтыйт. Манасчы да угармандан дал ушул маанини туя билсе деп үмүт кылат. Элдин сүрөп колдоосу да, кунт коюп угуусу да өзгөчө мааниге ээ. Эл ошону уккусу келип, кабыл алып, кандай сөз айтат деп турса, анан бат ошол дүйнөгө аралашканга жакшы да. Анан эл уккусу келбесе, каалабаса өзүңдө деле сөз чыкпай, мындай бугуң чыкпай, эргий албай, элден айланса болот, ошо элдин батасы, элдин каалоо тилектери, ошол элдин берип аткан алкыштары мен ошондой убакыт айтканга жеткирди десем болот да. Ала Тоо аянтында манасчы гана эмес, аны тасмага тартып жаткан оператор. Чыгармачылык топтонда кайрат эмгек талап кылынды. Гиннестин рекорддор китебине каттоо үчүн баары ачык айкын көрүнүп, ар бир секунд кошо саналды. Бул манасчылык деген Гиннес рекорддор китебине бул жаңылык. Кайсы бөлүмгө коебуз, кандайдыр бир өзүнүн аныктамалары бар да. Ошон үчүн бүгүн биз манасчылык деген өнөрдү жаңы ал бөлүмгө киргизүү үчүн көп процедуралары бар. Кудайым буйруса буга мамлекет тарабынан да өзгөчө көңүл бурулуп, бир топ түзүлүп, бул аракетти жасайбыз. Улуу мурасты сактап, аны өнүктүрүү маселесине кайдыгер карабагандар манас эпосу, манасчылык өнөр даңазаланганына кубанып турат. Көптөн бери митингтерден бошобогон борбордук аянтта майрамдык маанай байкалды. Таланттуу манасчылар барда улуу дастан унутулбайт. Элди массалык түрдө болбосо дагы ошол окуп билген, түшүнгөн, ойлонгон адамдарды ушул манаска олуттуу көңүл буруп, дагы бир жолу мындай тамырыбызга кайтууга жардам бердик деп ойлойм. Түшүнгөндөр, билгендер, күйгөндөр, ушу атайын манас угайын деп келген адамдар бар экен. Жалаң эле төңкөрүш, кан төгүүлөр болбой, ушул мындай манастын чакырыгы угулуп турсун, манас угулуп турсун деп атайын ошол иш-чаранын ошол жерде өткөнү дагы абдан жакшы болду. Манасты саат санап айтууда улуу баянды жаттап алуу мүмкүн эмес. Окуяларды так билүү жетиштүү. Дал ошондо гана манасты бурмалабастан элге жеткирүүгө мүмкүн. Ал эми дастан кандай көркөмдүк чеберчилик менен баяндалат, ал манасчынын талантына байланыштуу. Манасчылык жолдо илгертен окуяны билген, ооз-эки уккан, же болбосо бүгүнкү күндө китептен окуган, окуяны билгенден кийин өзүнүн сөзү менен, өзүнүн ой жүгүртүүсү менен, Кудай берген кудурет күч менен, дем менен көпүлдөп айта берет. Манасчыны эл дагы тескеп турган илгертен. Анткени эл да манастын окуяларын билген. Манасчы жаңылып кетсе, бул жерин айтпай кеттиң. Географиялык абалын же башкасын эл тескеп турган. Ошондуктан манас жалпы элдики. Бүгүн биз элдин манасын элге айтып берүүдөбүз. Бирөөнү канчалык жакшы көрүп калган тестиер баланын ой кыялы, чабыты канчалык болсо, андан 10 эсе чабыттаган кыял, касиет бул манасчылыкта пайда болот. Ошондо ырлар чыгат, сырлар чыгат, анан манас чыгат. Келиңиз.
Таланттуу манасчыны Садыр Жапаров кабыл алды. Ал Дөөлөт Сыдыковго ыраазычылык билдирип, манас элдин руханий баалуу мурасы экенин белгиледи. Улуу баянды күндөп-түндөп айтуу манасчылык өнөрдүн өтө сейрек өзгөчөлүгү. Манас ааламына сүңгүп кирген өнөрпоз аны тыным албай уланта берет. Дөөлөт Сыдыков сыяктуу өзгөчө таланттарды бир эле учурда тарыхчы, философ, ырчы деп да атагандар бар. Манасчылар дал ушул артыкчылык аркылуу айкөлдүктү, баатырдыкты, мекенди сүйүүнү даңазалап келатышат. Калугул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24 Жума Кайрык.